Kırgızstan өсүп кетсе biz дагы барат элек dedi bir жигит. Ben al жигитке карап туруп айттым. Kim өстүрөт? Kim көтөрөт Кыргызстанды? Кандай дейсиңер азаматтар? Жигиттер, мен ачып айтам. Каттуу айтып, bir кандайдыр bir жолго түшкөнгө аракет жасайбыз. Сыртта жүрсөк биз, тепсе темир үзө турган азаматтар жигиттер, жериңди элиңди бирөө көтөрүп береби. Көтөрүп анан кийин гүлдөгөндөн кийин сени чакырабы, келеби деп. Ким кандай дейсиздер? Мен аябай таң калтырды ушул сөз. Кыргызстан өнүксө биз дагы барат элек. Ой айланып кетейик, садагып кетейик. Бул кандай деген үмүт да кандай деген тилек. Кыргызстандан чыкпай жашаса болобу? Мен сиздерге 1000 жолу кыйкырам, болот. Башка жерде тапканды Кыргызстанда тапса болобу? 1000 жолу кыйкырам, болот. Неге? Мына өткөн 1 жылдын ичинде аймакты өнүктүрөм деген азамат жарлык тагып, аймакты өнүктүргөнчө Кыргызстандан 220 000 киши чыгып кетти. Мына өнүккөн аймагыбыз эми. Ошол эле учурда идиш бош калбайт экен. Бошогон идишке бирдеме куюлат экен. Ошол эле учурда 1 жылга жетпеген мезгилдин ичинде 225 000 Өзбекстандын жаранын Кыргызстанга туруктуу жашоого көчүп кирди. Аман болайлы, жүрө бер. Нандын жумшагын, сүттүн арзанын, эттин таттуусун издеп жүрө бер айым. Эртең кайда барасың? Эртең мамлекетиңди таба аласыңбы? Ошол мамлекетиң сага таандык болобу? Сен бул жакта жүр садага. Кандай дейсиздер? Эмне дейсиздер? Эмне үчүн биз ошол жерден иштеп тамак таба албайбыз, акча таба албайбыз? Эмне үчүн бөтөн жактан келгендер Кыргызстанда гүлдөп байып атат садагалар? Эмне үчүн? Жок дегенде Бишкекте жөө адамдар жүрчү жерлерди дагы ташты дагы Кытай басып атпайбы? Кыргыз таш баса албайсыңбы? Эмне үчүн ушундай? Улуттун кайгысы ушул жерде жатат.